масса кезинде 300, 400, 500 килограммдан өйдө термексип. Зато ал канча акча алып келет. Арзан алып келип, биринчиден колдонот, колдонгондо деген результаты жок, жыйынтыгы жок. Дагы колдонот, жыйынтыгы жок. Анан дагы колдонот, жыйынтыгы жок. Анан төртүнчүсүндө анан кичине жардам берип баштайт да. Анан мияка деген азыр мен машинанын ключу деле кирбейт болуш керек. Бат-баттан суу атканасың, ключ араң кирип атат. Арзанын тандаганда убакыттан утулат. Анан түшүмдөн. Бул жак башка талааларга салыштырмалуу агрономдук билим колдонулса өсүмдүк кандай болот деген мындай мисалды көргөзөлү деп келдик. Баламды окутсам же университетке тапшыртсам же бир баламды той кылып берсем деген үмүт менен тигет да, надежда мененчи. Анан кийин ошол үмүт акталбай калганда дыйкан көңүлү кала баштайт да. Өздөрү билгендей, бул малинаны болобу, кулпунайды болобу отургузабыз, отургузгандан кийин алар кандайдыр бир оорулар менен ооруп баштайт. Аны дарылаш керек, аны агрономдон кеңеш алыш керек. Деги эле андан аркы жумуш көп. Бүгүн сиздерге ошол жумуштарды жеңилдетип берген атайын бир агроклуб деген азыр Кыргызстанда сонун дүкөн ачылган. Бул ушул сиздерге препараттарды, дары дармектерди, жер семирткичтерди сатат. Андыктан анын ээси жана ушул практик агроном деп буга чейин Кыргызстанда көптөгөн сабактарды уюштуруп жүргөн мыкты инсан менен интервью кылабыз. Бул дүкөндүн буюрса ачылганына аз гана убакыт болду. Азыркы учурда Жазында ачтык. 1 жылга жете элек. 1 жылга жете элек. Иштериңиз кандай болот? Иштер жакшы. Аябай жакшы болуп атат. Жетишпей атабыз. Дары таратыппы? Дары таратып, элдерди консультация кылып, информация берип, постоянно поток киши үзүлбөйт. График биздики негизи 10дон 5ке чейин, бирок киши көптүгүнөн 8ге чейин отуруп калабыз, 9га чейин отуруп калабыз. Эрте баштайбыз. 9да келип эле ушакта машиналар үйүлүп калат. Бардыгына Азыр күн дагы узун да. Күн дагы узун, башында жалгыз болуп кичине кыйналып аттык. Азыр ушундай жардамчыларды алып эметип колубуз узарып дегендей. Сон негизи бүгүнкү биздин видеобузда эмнени айткыбыз келип атат? Азыркы учурда эми бул тармакта иштегендер көп. Ошол эле учурда кандай дары, кандай препарат колдонуш керек экенин билбегендер да бар да. Эми көпчүлүгү билбейт десек туура болот. Себеби агрономдук билими жок, анан жөн гана башталышкан. Ушул дарылардын орду, маанилүүлүгү тууралуу сөйлөшсөк да. Мисалы, алдыда сиздерде кандай препараттар бар? Өстүргөндөн баштап тергенге чейинки же бир керектүү эле бир периоддобу? Жок, биздики негизи отургузгандан баштап, андан кийин түшүм бүткөнгө чейин дарыларды бардыгын алып келгенбиз. Кээде болуп калат, партия кичине кармалып калганда мындай задержка болуп калат, а так биз аракет кылабыз ошол башынан баштап аягына чейин дары менен дыйкандарды камсыз кылып бергенгечи. Анан биздики башында аябай көп ойлондук, ар ким өздөрүнүн сунуштарын беришти, биз менен иштегиле деп. Биз ар кимге бардык, сиз билер менен иштебейлиби депчи. Анан мен өзүм дыйкан катары испытаниядан өткөн дарыларды гана алып келдик да. Мисалы, биз мурунтан бери бак менен иштеп жүргөн себебинен, клубника, малинада иштеп жүргөн себебинен кээ-бирки мындай арзан сегменттеги дыйкан негизи магазинге барганда любой эле киши магазин, кандай магазин болбосун, арзан издейт да. Анан арзан алып келип, биринчиден колдонот, колдонгондо деген результаты жок, жыйынтыгы жок. Дагы колдонот, жыйынтыгы жок. Анан дагы колдонот, жыйынтыгы жок. Анан төртүнчүсүндө анан кийин кичине жардам берип баштайт да. Анан биринчиден андай эмени тандаганда, арзанын тандаганда убакыттан утулат. Анан түшүмдөн. То есть ал деген ошол 4 жолуну күндө чачканга болбойт да, определенный бир ортосунда интервал болуш керек. Интервалды кармаш керек. Антпез ал дары мындай таасир бербей калат. Ошол интервалды кармап 4 жолу чачкыча ал уже 1 ай өтүп кетет да. То есть 1 ай түшүм уже кечирээк, слабыйраак болуп калышы мүмкүн. Ошого биз кандай препараттар десек, биякта ар кандай түрлөрүн койгонбуз. Көбүнчө кайсыл өлкөдөн келет сиздерге? Бизге Италиядан, Россиядан көбүнчө келет. Италия, Россиядан 2, анан Турциядан. Мисалы, биз кандай десек, Турциянын жакшы иштеген дарылары бар. Анан иштебеген дарылар да бар. Биздин климатка, биздин шарттарга же биздин условияга кандайдыр бир.
Биз ошонун жакшыларын тандап алып келип койгонбуз. Италияныкын да жакшыларын алып келип тандап койгонбуз. Анан кийин Россияныкын дагы ошол жакшыларын алып келип тандап койгонбуз да. Бизде башында мисалы Буйский дегенге барганбыз, сүйлөшүп эметсек. Өздөрү көңүл бурбай койду. Анан кийин биз Буйский менен көп жылдан бери иштейбиз. Мындай сапаты көп жактырбайбыз да, анткени ал эң арзан дарылардын бири. Удобрениянын катарына кирет. Анан ойлонуп кийин 2 жылдан бери Фертика деген колдонуп баштадык. Чынында жакшы экен, астата калтырбайт экен, таасири да жакшы. Анан почему эмнеге Фертика эмес? Давай Фертика менен сүйлөшөбүз. Фертиканын сапаты жакшы да деп. Ошо сапат биз биринчи очередте мындай магазинибиз чакан болгону менен, анан бир эле филиал болгондуктан биз көбүнчө мындай таасири жакшы, сапаттуу, анан мындай уникальный товарларды алып келгенге аракет кылып атабыз. Өзү башкаларда жок продукт негизи адатта баасы кымбатыраак болот, сапаттуу болгондон кийин анын үстүнө. Эми сиздерде баасы башкаларга салыштырмалуу демек жогору экен да. Баасы жогору, бирок дыйкан деген биринчиден убакыттан утат. Анан түшүнүрлүктөн да, мисалы листовойго биз французскийди гана сунуштайбыз, ливдрик дегенде. Мунун ичинин составында еще прилипатели бар. Анан биз ассортиментте эме кылганбыз, мындай дыйкан келгенде каражатына жараша ала тургандай болчу. Мисалы арзаныраак десе арзаныраак, кымбатыраак, жакшыраак действиясы менен десе мына кымбатыраак бергенге аракет кылабыз. Агрономубуз менен болгон интервьюда биз жөн гана сөз сүйлөбөстөн аны практика жүзүндө да көргөзөлү деп жакын жердеги талааларга чыктык, Кулпунай талаасына. Бул жакта биз көптөгөн ооруларды көрүп атабыз деп Арсен байке айтып атат. Кандай оорулар бар экен? Деги эле ушул региондо кандай оорулар көп? Бул жакта эме экен. Бул туңгучта мурун жергиликтүү сорт өстүрүп жүргөн жер экен, 10-15 жылдан бери. Ошол жерге эле бул альбион отурушуптур. Анан биякта эң эле биринчи көзгө көрүнгөн бул нематода. Эгерде Камераны жакындап койсоң, сабактары деген мына деформация болуп, өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, ичинде суусу калбай калат, кургак болуп. Бул нематода болгон жерде клубниканы өстүрүү өтө кыйын болуп калат. Бул жактан деген эң эле мындай оңой жолу бул жактан чыгып кетиш керек да, Кулпунай тикпеш керек, сева оборот кылыш керек. То есть ордуна мындай злаковый же башка бир культураларды себиш керек. Нематода жебей турган, же ошондой эле сидираттар бар, нематоданы качыра турганчы. Ошолорду бир 5 жыл себип туруп, андан кийин кайра тиксе болот. Бул нематода деген вообще өстүрбөйт. Анан дагы бир көйгөйү бул байкебиздин чаңдашпай калыптыр. Формасы жок. Бул чет мамлекеттен келген сорттор, американский сорттор бар, көбүнчө мындай салкын аба ырайын жакшы көрөт. Анан күн катуу ысыгандыктан булар деген 30-35 градустан өйдө жогору ысыганда гүлдөрү жана стерильный болуп калат. То есть чаңдашпай калат да, атасы энесин чаңдаштырбай калат. Анан формалары мындай, форма неправильный форма, анан кийин андан сырткары азыр эле жаңы көрүп атып эле трипс да бар экен. Бул жакта трипс да бар экен. Дагы бир катасы бул туура отургузбаптыр, то есть жерден өйдө бийигирээк кылып отургузаптыр, мынакей дагы нематода. Ичи көңдөй эле болуп, суусу калбай калат. Эчтеке жок экен. Негизи муну тергенден кийин мисалы жууш керекпи буларды азыр? Жуулбайт, могу клубниканын баарын таштап койбойт да. Айыл жок. Ошон үчүн биз айтабыз да, сабакка келгиле, билим алгыла депчи. Биз мисалы сабакты деген прибыль табыш үчүн эмес, ошол элдерди окуталы депчи. Алып аткан 1000 сомубуз бул ошол жердин арендасы, ошол жердин эмеси бар да. Ошону төлөтөбүз. Бизге канчалык дыйкан мындай билимдүү болсо, өзүбүзгө жакшы деген үчүн дегенибиздин себеби бул биздики основной уклон экспортто да. Экспортко мындай жакшы мөмө чыгаралы депчи. Мисалы могу байкебиз мындай көбүрөөк информация алып эметкенде, могу жерден бир тергенде бир жагы 500 килограмм териш керек болчу. Аябай мындай туура карагандачы. Азыр бияктан 100 килограммда чыкпайт экен менимче. Бул жактан азыр 15-20 килограмм. И то могул мөмөнү азыр эч ким албайт да. Баасы да жок болот. Баасы да жок болот. Только варенье гана кетиш керек болуп калат. Эмне сатып атса алып келип койгон жокпуз. Эмнеси арзан, маржасын көбүрөөк
коюп кошуп анан кийин прибыль көрө турганда эмес, биз жаңы клуб малина менен иштеген үчүн ошол биринчи кезекте экспортный жанагы товар ягоданы сапатын чыгаралы деп. Мисалы защита боюнча биз Сингента Байер менен иштейбиз, сунуштайбыз да. Булардын чачкандан кийин жана мөмөдө калдыктар калбайт. Зыян болбойт жегенде. Кытай же башка бир более агрессивный препараттар, алардыкы калдыктар калып калышы мүмкүн да. Если вдруг Роспотребнадзор лабораторияга алып келип текшерип кала турган болсо, анда экспорт полностью Кыргызстандан жабылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз мындай мисалы түшүмгө чейин если каражаты жетпей жаткан болсо, ошондо турецкий препараттарды сунуштайбыз. Түшүмгө жакындагандан баштап только оригинал препараттарды, анан кийин срок ожиданиясы деп коет. Бул жана чачкандан кийин канча күн тергенге болбойт. Ошолорду азыраак срок ожиданиясы азыраак препараттарды сунуштайбыз да. Негизи ошо сатып алып атканда дыйкандарга айтылабы, бул мындай чачкан болбойт. Бизге даже мындай случайлар болот, аябай оорусу өрчүп кеткен, аябай күчтүү болуп кеткен, биз айтабыз бекен, муну сиз дарылап албайсыз. Если муну дарыласаңыз, анда 20 күн тербеңиз деп айтабыз да. Тербеңиз, жегенге болбойт деп, анткени нежелательно деп. Анан эгерде жок, бере бер, мен алып келип бере берем, терип сатып берем десеңиз, анда ал сиздин уже чисто өзүңүздүн совестиңиз болуп калат. Ошонун баардыгын айтып түшүндүрүп беребиз. Ошо оорулардын баардыгын түшүмгө чейин дарылаш керек. Ооруга киргенден кийин жеңилирээк жанагы триходермин био колдонгула деп баардыгын түшүндүрүп беребиз. Бизге бул жака дыйкан отурса бир саат минимум ошо менен сүйлөшөбүз да. Көңүл калат, анткени бул жака деген канча инвестиция, капитал кирип атат. Анан эң эмеси бул дыйкан үмүт. Муну деген жөн эле тиккен жок да, бир үмүт менен ушул жерге тиксем, ушул жерден мынча акча тапсам, мисалы видеолордо жүрбөйбү, мен 1 гектардан мынча миллион таптым, тигинче миллион таптым депчи. Анан дыйкан расчет кылат, так 50 сот тиксем, ошонун жарымысын алсам, ошонун жарымынын акчасына баламды окутсам же университетке тапшыртсам же бир баламды той кылып берсем деген үмүт менен тигет да, надежда мененчи. Анан кийин ошол үмүт акталбай калганда дыйкан көңүлү кала баштайт да. Ошон үчүн бул негизи ягодный сфераны өстүрүш үчүн ошол билимге көбүрөөк басым жасаш керек. Анан сфера обслуживания, то есть магазин, агро дүкөндөрдө ошол консультациялар жүргүзүп. Ыйлай турган состояние болуп калыптыр го байке. Канча каражат киргиздиң? Буга жакшы эле Соң 400 000 тегеге кирген. Биякта местный клубника бар болчу турбайбы, Местный клубниканын үстүнө тиккенбиз да. Ошону айдатып турам. Бул жака эми тикпелей коюңуздар да, башка жер издеңиздер, анткени могу орунду кетире албайсыз. Өзүнүн дарысы бар, бирок кымбат турат да. Кымбат экен, кечээ көрүп келдим. Кымбат турат. Кымбат экен да. Анан жана кассетный көчөт алып атканда дагы, мисалы сизден ушик алганга болбойт да. Мен дыйкандарга айтам да, кассетный көчөт алып атканда биринчи тиги рассадникти эмес, Энелигин караш керек. биринчи поляны келип карагыла деп. Эгерде полёдо оору жок болсо, нематода же башка бир оору жок болсо, Местный клубника болгон жерде болот экен да бул оору, бул сөзсүз болот. Бул көчөт менен келе турган оору. Оору деп коем, курт. Онун ичине кирип алып, микроскоптон көрүнөт. Ичине кирип алып, согун сорот да. Дыйканыбыз канчалык көбүрөөк ошол консультацияны, информацияны алып, ошол эле билимди көбөйтсө, ал уже биз биринчиден өзүбүздү жеңилдетебиз да. Анткени эчтеке билбеген дыйканга жыл сайын эле келген сайын 2 сааттан консультация берип же келген дыйканга деген могу кагаз могуну аласың деп туруп чоптоп берип койгондо деле ал кийинки жылдары баары бир ошол процесс токтобой кете берет да, кайра эле 2 саат отуруп сүйлөшүш керек болот. Биз ошол билген билимибизди дыйканга жугузсак, кийинки жылдары ал келет, мага 1 литр Бонамин, 1 литр Бенефит бер деп, өзү алып эле, өзү дозировкасын өзү билет, кайсы маалда кайсын чачыш керек өзү билет, келет 2 литрди алат, кассага өтүп эле анан кете берет да, бизге өзүбүзгө жеңил болот. Ошон үчүн биринчи жылы кичине оорураак болот, консультация берип, кечке сүйлөшүп, анан ошентип.
сіздердікі бир чети жакшы экен да, азыркы учурда мындай Кулпунай талааларынын жанында турасыңар, дыйкандар бат-бат келип, бат-бат сериктирбей турбайбы? Биз атайын ушул жака көчүп келген себеби мыякта деген аябай көп талаа бар. Биринин аркасынан бири келе берет. Анан жүрүп көрүп бериңизчи деп анан кийин бияктан чыгып машинасы менен барып көрүп, анан кайра келип кайра дагы жазып берип. Бул хлороз деген оору ушинтип жалбырактар саргайып, кочкол жалбырактар менен айырмаланып калат. Бул оору эмнеден келип чыгат десеңиз, бул оору ошо железо, темир жетишпегендиктен же болбосо ошо марганец, микроэлементтер жетишпегендиктен келип чыгат. Бул элемент жетишсиз болгондо мына өсүмдүктөрдө фотосинтез жүрбөй, өсүмдүктүн өсүүсү начарлайт. Жакшы мөмө тийбей, өспөй калат десек болот. Андан тышкары бул хлороз ашыкча сугаруудан да келип чыгат. Элемент жетишсиздигинен анан ашыкча сугарганда да көп сугарып койсок, нормасынан ашык. Ошондо да ушундай хлороз саргайып, хлороз оорусуна чалгат. Мындай учурда бизде атайын халатный формада железалар бар. pH 11ге чейин деле жарай бере турган железалар бар. Итальянский Brexel железо, Brexel Mix дегендерден чачсаңыздар, Brexel марганецтен чачсаңыздар эффективдүү болот бул хлороз оорусуна. Мен сурагым келип аткан нерсе, азыркы учурда мисалы эми препараттарга муктаждык дайыма эле болот. Бул ошо сепкенден баштап тергенге чейин. Анан эң эле мындай ошо өсүп аткан учурда, мөмө байлайын деп атканда бир кеңири кездешкен Кыргызстандагы оорулар кайсы? Кулпунай талаалы мисалы. Көбүнчө кездешкен булар азыр зыянкечтер болуп атат, трипс менен клещ. Күн ысыкта булар аябай бат-баттан көбөйгөн себебинен дыйкандар деген профилактика катары эртерээк алдын ала чачпаган себебинен азыр ошол трипс менен клещ аябай көп зыян келтирип атат. Андан сырткары былтыркы тигилген кулпунайлар күн ысыкта азыр мынакей фусариоз деген оорусу, тамыр чирик оорусу аябай көбөйүп баштады. Именно күн ысыкта көбөйөт. Былтыр күзүндө резкий перепад температура болгон үчүн булар жана стресс болуп, тамыр чирик ооруларын көбүрөөк жуктурат да. Андан сырткары жана помидор, картошканын ордуна тиги болгондар да бар. Бул жакта көргөзсөк болобу? Азыр мисалы ошол трипс менен клешке карата колдонулган препараттарды. Трипс менен клешке Вертимек, ошондой эле Омайт бар, жумурткаларын өлтүрөт. Ошондой эле Евроголд бар. Абирон Рапид. Демек, бир эле вариант эмес, түрдүү варианты бар экен. Негизи клешке деген бул Вертимек эң распространенный, известный дары. Бүт эле дыйкандар баары билет. Бул чоңдорун гана өлтүрөт. То есть взрослый особьтон өлтүрөт. Жумурткасы бир 4-5 саат, 2-3 күндөн кийин күн канчалык ысыганына жараша бат-баттан жумурткасынан кайра чоң особька айланып кетет да, ошон үчүн жумурткасын анан кийин эмесин чоң особьту өзүнчө өлтүргөнгө сунуштайбыз. Агрономдук билим колдонулса, өсүмдүк кандай болот деген мындай мисалды көргөзөлү деп келдик. Арсен маке бул жакта аябай жакшы билет экен. Ошол себептен айтып берсеңиз, канча күн болгон, кандай дарылар колдонулуп атат, анан кайсыл сорт, качан тигилген? Могул жерде Альбион жана Монтерей, Мурана, Флорида бүйчө тигилген. Ар кимиси ар кайсы убакта стратегияны тандап, баары бир тең бышпагандай. Ар кимиси ар кайсы мезгилде бышып, массасын бере турган тигилген. Бул Мурана, эртерээк тигилген. Бул уже терим башталды. 10 күн мурун башталган, 70 күнгө жакындап калды. Бул жак бир жума кечирээк тигилген. Булардын сорттору Альбион, ошо Монтерейди. Тигин массасын бул масса улантып кете тургандай болуп. Бул жактын көчөттөрүн карай турган болсок, мындай жалбырактары чоң, бойлору да аябай сонун өсүптүр. Канча күн болду дедиңиз ушуга примерно? 60 күнгө калды могу. 60 күн. 60 күндө достор, мынакей клубника эгер идеалдуу өстүрсөңүз, ушундай болуш керек экен да. Агрономдук билим колдонсоңуз. Бул байкебиз ээси ошол убагында жазып берген дарыларды калтырбай берет. Ошондой эле жанагындай НПКларды, жер семирткичтерди, гуматтарды биз постоянно бияка топурагыбыз көрдүңүз да, сапсары болуп турбайбы? Ооба. Мындай сары топуракта клубниканы, малинаны өстүрүү өтө кыйын да. Жакшы результатка жетиш өтө кыйын. Анан биз дайыма гумат жана фульват кислоталарын сунуштайбыз. Ошол биз берген жана НПКлардын жеткиликтүү болсун, усвоениясы, сиңүүсү жакшы болуш үчүн
Осинский гумат, агрифу, фульвумин дегендерде. негизи айтсаңыз жалпы клубника сепкенден кийин канча күндөн кийин гүлдөрүн жулбай эле койсо болот? Биринчи мисалы жулуш керек Ал болсо эмеде көз каранды болот, канчалык чоңойду. бойдун өскөндөн караганда Рожок канча количество болду, рожоктун калыңдыгы, анан кийин жалбырак канча болду. канча жалбырак негизи минималдуу түрдө? Минималдуу түрдө негизи мындай эсептегенде 2-3 рожок болуш керек, мисалы мына карасаңыздар. 1, 2, 3, анан 4-үнчүсү жаңы чыгып келет. Ошо рожок калыңыраак болуш керек. Андан кийин жалбыракты эсептеп көргөн эмес, бирок ушундай состоянияда болуш керек. Тамыр бекем болуш керек экен да? Э. Негизи дагы бир түшүнүк бар да, эми препараттарды эми ал ооруга жараша сиздер сунуштайсыздар. Бирок азыркы учурда жанакы акыркы 2 жылдан бери бизде чоң кулпунайлар көбөйүп баштады. Көлөмдүүрөөк кулпунайлар. Биздин өзүбүздүн буга чейин өсүп аткан кулпунайларга салыштырмалуу. Анан мурункубуз биздики табигый болчу, экопродукт болчу. Азыркылар болсо экопродукт эмес, ушундай химиялык элементтерге толгон эле бир кулпунай деп коюшту да. Айырмасын түшүндүрүп бере аласызбы? Ошол азыркы чын эле химиябы же азыркы деле экобу? Эгерде защитасы боюнча негизи эко деген түшүнүк бул эме да. Табигый жаратылышка зыян келтирбөө деген сөз да. Мисалы, клештер сиздин клубникаңызды каптап атса, сиз клештерди өлтүрбөшүңүз керек. Анткени сиз окружающая средага вред келтирип атасыз да. То есть алар жашап атат, вы должны смириться с этим. То есть клештерди өлтүргөнгө болбойт. Ошолорду эко деп айтса болот. Мурун бистики деген баягы препараттар аз болгондуктан, магазиндер аз болгондуктан дыйкан көбүнчөсү мындай ущерб себе иштешчи да, минуска иштешчи. Негизинде биз сабакта да айтып кетебиз. Бүт зыянкечтин баардыгын, оорулардын баардыгын түшүмгө чейин дарылап алат. Мисалы, жазында кандай болот, ошо сиздин талаңызда деген клештер ойгонот, күн суук болгондуктан алар көп көбөйбөйт. Анан күн ысый баштаганда көп көбөйө баштайт. Ошол моментте мисалы жазында ойгонгон ата энесин өлтүрүп койсоңуздар, ал дары деген любой дарынын ал этикеткасында же интернетке кирсеңер срок ожидания деген бар. То есть канча күндөн кийин уже мындай жей бергенге болот деп, биздин тил менен айткандачы. Ошол срок ожиданиясына карата иш кылыш керек да. Анан баарын эле химия дей берген болбойт. Мисалы, биз удобрение бергенде бул минералдык жер семирткичтер болуп эсептелет. Зыянкечтерге каршы, ооруларга каршы мындай оорураак препараттарды алдын ала жазында биз программа жазып беребиз. Түшүмгө киргенден кийин уже срок ожиданиясы жана 2 күн, 1 күн деген дарыларды сунуштайбыз да. Коммерческий поляда өстүрүүдө бүт баары колдонот. Ошол эле Италия колдонот, ошол эле Германия колдонот. Эгерде силерге күнөс гана болсо, анда био өтсө болот. Анткени силерге мындай жабык да, чет жактан зыянкечтер келбейт. Орунду көп ташыган зыянкеч болуп эсептелет. Башка жактан оорулуу көчөттөн согун соруп тамактанып келип сиздикине консо, ошол оорунду биринчи очередде орун алып келет да, жалбырактан жегенден сырткары. Күнөсканада ошол био менен колдонсо болот. Ачык талаада мен да мурун аябай кызыкчумун органика биогочу. Ачык талаада ошол эле Европа аябай эле колдонот. Бизден да аябай страшно колдонот да. Демек бул жакта бул минералдык элементтердин да жер семирткичтердин берилгени ошол жерде жок болгондугу үчүн эле берилет да. Жерден жок болгон үчүн, жерде бар болсо кереги жок. Ошондой эле зыянкечтерге, ооруларга каршы колдонуш керек. Мындайча айтканда, кыскача айтканда колдонгонду билиш керек да. Өсүмдүк клубника өстүрүүдө дыйкандар сөзсүз түрдө агрономдун кеңешине муктаж. Же өзү деле окусо болобу? Оңой элеби? Же өзү буга чейин окуш керек. Кичинекей аянттан ошол опытты жүргүзүп үйрөнүш керек. Же болбосо агрономду мындайча айтканда колдонуп жалдаш керек да. Неге дегенде, мисалы, любой бир сфераны алалы, бухгалтерия менен бир киши заниматься керек. Аны только бухгалтерия гана болот да. Бухгалтер адистер, мисалы, бир эле киши бухгалтер, юрист, экономист, дворник
баардыгын бирдей алып кете албайт да, ошон үчүн клубника, малина өстүрүүгө агроном сөзсүз керек да. Өзүңдүн иш аракетиңде кыска мөөнөттө мындай жакшы жыйынтыгын көрүп атсаң, өзүңө мотивация алып дагы алдыга умтулайын дейсиң. Ошон үчүн байкебиз дагы тигем деп атат. Эгерде наоборот бул Кулпунайлар деген байкебизди ээсин кыйнап кое турган болсо, ушул жерде убактысы өтүп, ушул жерде дары чачып, түшүмүн жакшы албай жаткан болсо, анда көбөйөм деген ой жок болот да дыйкан. Ошон үчүн жакшы. Сонун. Мынакей достор, гүлдөгөнүн караңыздар, өсүмдүктүн жалбырагын караңыздар, отонун жоктугун караңыздар. Бардык жагынан мындайча айтканда биз айтып жаткан теориялык сөздөргө туура келет экен. Ошон үчүн иштеңиздер, эмгек кылыңыздар, ошондо гана баары болот. Эң негизгиси бул жакка акча эле салып койбош керек. Акча салганда жыйынтык чыкпайт. Бул жакка сүйүү керек, эмгек керек. Ошону менен баардыгы кошулуп, анан жакшы жыйынтык берет да. Силерге дагы ийгилик. Бүгүнкү биздин видео силерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.